Манас атаны биз кимде билебиз да эми. Биз эпостон билдик мурда ал баатыр болгон, кыргыздын немесин мамлекеттин жанагы өзү айткандай кулалы таптап куш кылдым, курама жийип журт кылдым дегендей кыргыз элин бириктирип, мамлекет кылып түптөп кеткен. Бул Манас атанын как жаран катары, адам катары материалдык дүйнөдө жасаган иштери да барчы. Ада керек болгон. Анткени кыргыз чачырап калган убакта. Кыргызды айтып атпайбы? Келечекте адам затына руханий неме боло турган, духовный лидер боло турган улут кыргыз улуту депчи. Анткени силерде Манас атага окшогон ушунчалык ыйык, бийик касиет, өзүнүн үйүр тобу менен келип жашап кеткен. Ошолордун касиеттери биздин генибизде сөзсүз калды да, мисалы үчүн. Жайсаң ата айтат го, бир тамчы каным деп жанагы. Көрдүңбү? Значит, байланыш бар сөзсүз түрдөчү. Касиет бир убакта ачылды да. Анан Манас атанын бул духовный план деп коет да, эми жука планда жасаган иштерин көп адамдар билбейт да. Анан ошол мезгил сабактарында аябай сонун кылып чечмелелип берилет да. Биринчиден алар эң келген максаты жанагы 40 найзаны 40 найзага жанагындай немелерди, ыйык энергияларды бекитип, сырларды бекитип, ошол 40 сыр найзаны анан кийин галактикалык жана өзөк түркүккө жеткирүү болгон да, биринчиси сырдоо да. Экинчиси Тайторуну даярдоо болгон да. Эки чоң ишти жасашканда болчу. Тайторуну эмне үчүн жасашты? Даярдашты. Тайторуну дейт, жанагы 12-жылы галактикалык өзөктүк тогошу болду. Дал ошондо дейт, Тайторунун рух энергиясынын касиети, анан Камбар ата пири да, жылкынын пири. Камбар атанын касиети сыртынан, ал эми Тайторунун рух касиети дейт, ичинен туруп алып туруп дейт, чоочун галактикадан келген энергияларды синтездеп, тууралап, бизге зыян келтирбей тургандан кийин биздин планетага өткөрүп турган экен да. Вот ошон үчүн алар көрдүңүзбү, ааламдык масштабтагы иштер жасаган, даярдаган. Тайторуга жана 360 градустагы бүт энергиялардын баарын дейт, ош Тайтору атанын эме Тайторунун дейт рух энергиясына жана 40 найзаларга ширеткендей кылып ошого орноштурган дейт да, рух энергиясына. Анткени биздин галактика ошол 300 градуста камтылган энергиялардын күчү менен кармалып турат экен да, биздин галактика. Ол ошо жана Манас эпоста айтылат дейт. Манас айтканда, мына ошондо кел атат Тайтору 360 аттын соңунда деп. Чынында 600 ат чабылган да. Анан ошондон башталат дейт. Эмне үчүн 360тан башталат дейт? Анткени ар бир атка 360 ат. Ошол мисалы үчүн ат чабышка 600 ат катышса, ошонун 360-ына ар бир атка бирден градустун энергиясын салынган экен да. Анан Тайтору бир аттан ашканда 1 градус өзүнө. Тайтору 2 градус болуп калды. 2 градус болуп калды. Экинчи аттан алганда анык 3 градус болуп калды. Үшүнтүп отуруп, ашып отурган бир эле атка салынган энергиянын күчү ушунчалык болгон дейт. Жана жарышка түшкөн 360 аттын дейт. Ар бири тимелет, туяктары жерге тийбей, туйлап тур дейт. Бүгүн мен тимеле керек болсо шамалдан ашып кетем. Бир эле градуста энергиянын күчү ошондой болгон дейт. Ал эми ошол 360 градустагы энергиянын баарын өзүнө чегерип алыш үчүн Тайторуну ушунчалык даярдык. Ал бир эми ошондой кайыптан келген, ушундай бир касиеттүү жылкы болгон, атайын келген. Ошондой неме менен, миссия менен жиберген Кудай Тааланы. Анан ошентип отургандан кийин бир аттыкын, эки аттыкын алып отуп анан улам аттардан көбүрөөк ашкан сайын кубаты күчөп баратат. Анан улам кийинки аттардан ашканга жеңилдик боло баштады дейт. Ошентип отурган, бирок баарын шыр өтүп кеткенде да болбойт дейт. Бирден өтүш керек болчу. Именно дейт. Анткени өтүп баратканда дейт, жанагы Тайторудан калып бараткан ат дейт,
туйлап, ыйлап түмеле жан дүйнөсү кызылып дейт. Түмеле анын жаны сууруп алгандай ушундай акыбалга келип атат дейт. Ар бир ат дейт. Анткени жанагындай энергиянын таасиринде түмеле жыргап турганына болчу да, чабуулардан бурда. Анан кийин ошол жыргалдын баарын сизден бирөө тартып алып атса, кубатын алат. Көрдүңүзбү? Ошентип отурандан кийин 360 аттын баарын ашып турандан кийин Биринчи. ааламды кармаган 160 градустагы энергиялардын күчтөрдүн баарын өзүнүн рух энергиясына анан кийин орнотуп алды дейт да. Бул экинчи немеси да, Манас аталардын жасаган иштери. Анан Манас ата дейт да, эмне үчүн аты Манас деп коюлуп калган дейт да. Мисалы үчүн асман тоголоктору деп коебуз да, мына жер, ай, күн, солнечный система, галактический система бүт баары айланып чимирип турат да. Ошол айланганда дейт да, эң күчтүү энергиянын баары булардын өзөгүнө топтолот экен. Эң күчтүү энергия мына жердин южный полюс, анан северный полюс деп ось деп коет го система эле. Бүт күчүнүн баары ошол ось экен да, ошол өзөк түркүк деп коет, ошодо калат экен. Мына биз күндү айланып атпайбы планета системада, күн планетасы. Значит, неменин баары алардын ошо ортосунда. Ошондой эле галактиканын дагы энергиясынын баары түркүгүнө топтолгон дейт да. Галактикалык өзөк топтоо жана сырнай өшөп туруп атпайбы? Ошол жерде жанагындай 3 түрлүү энергия 3 түргө бөлөт экен да. Сырткысы Семетий ото деп аталат экен. Ортоңкусу Манас күчү 2, анан эң түбүндөгүсү, өзөктөгүсү Манас күчү 1 деп аталат экен да. Ошол ар бир асман тогологунун түркүгүнө топтолгон энергиянын аты Манас деп аталат. Галактика боюнча ары бир. Жалаң эле галактика эмес. Бүт галактикалар, миллиард галактика бар. Миллиард галактика айланып атырганда күчүнүн баары ортосунда түркүгүнө топтолуп атпайбы? Ошо түркүккө топтолгон ар бир тоголоктун түркүгүндө ширетилген жанагындай уютулган энергиянын аты Манас деп аталат. Манас деген ошон үчүн ушунчалык ааламда эң күчтүү, эң касиеттүү, эң ыйык энергия экен да, Манас деген. Эмне үчүн Манас атанын аты Манас деп коюлуп калган дейт? Манас ата адам болуп, ар бир эле пенде төрөлөрдөчү, төрөлөрдөн мурда жан салынат экен. 9 күн мурун салынат экен жан. Адам төрөлөрдөчү жанагы 9 күн толготту деп коет го. Ошондо жан салынган күнүндө жанагы жалган толгоо болот экен да. Аял адам толгоону сезип баштайт экен да. Анан ошентип анан кийин ошол жанды ар бир адам ар кандай жан салат де, ар качактан алып жасай турган ишиңе жараша, бул дүйнөдөгү вазипаңа жараша, ата бабаларыңдын касиетине жараша, сенин ким болгон ата бабаларың, ошонун баарын Кудай Таала караптан ошого ылайыктап анан сага рух энергия салат экен да, жан салат экен да. Ошо сен бул жашоодогу вазипаңды аткарып кете турганга кубатың жете тургандай кылып анан кийин жан салат экен дейм. Манас атага жан салганда дейт Кудай Таалачы, галактикалык өзөктөгү жана эң күчтүү оттордон анан кийин жан салган дейт. Ошон үчүн аты Манас деп коюлуп калган дейт. Ал андай күчтүү энергияны ар бир эле дене көтөрө албайт дейт. Аны 40 атасынан бери даярдаган дейт. Даже жалаң эле Манас атан эмес, 40 чолордун баарын ушундай кылыптыр. 40 атасынан бери тазалаган дейт. Ошол жанагынча күчтүү сыр найзаны, күчтүү энергияны кармаган сыр найзаны колуна кармаш үчүн дейт. Ошол дене даяр болуш керек болчу дейт. Ал колуна кармамак түшүн дейт. Бир жанына 1 километр келсең күйүп кетесиң дейт. Ал энергиянын күчүнө эгер прямо тийсечи. Бирок аны ширеткенде, жана сыр найзанын түпүгүнө ширеткенде, ушундай кылып ширеткен дейт. Ал энергия пока жанагындай 40 чор шилтемейинче ал энергия сыртка чыкпайт да. Аны кармап калыш деме, аябай кыйын да. Азыр илим ядронун эле радиациясын токтото албай атпайбы? Ядерный радиацияны. Терде ал ядронукуна караганда 100 эсе 1000 эсе күчтүү энергия чыгып атат. Ошону сыртка чыгарбай, башка адамдарга таасирин тийгизбей, билгизбей, ошону уютуп койгон дейт. Түпөгүнө. Анан определенный гана кыймыл менен определенный ушундай бир өздөрүнүн кыймыл болот. Ошону жасап турган ушуну шилтеген анан жана
күчтүү энергия бар тургандан кийин душманга тийгенде дейт эпоста айтылат дейт го шилтегенде 40 өлүп атыр 50 өлүп атыр деп эпоста бар дейт ошонун баары чын болгон дейт Кубаты менен эле. ушунчалык күчтүү бирок дейт ошо 40 найзанын илеби менен жанагындай тиги дүйнөгө кеткендер дейт алар дейт эме эткен жок дейт бүт баары мындайча айтканда бейишке кетип атат дейт анткени алардын күнөөсү жок болчу дейт эмне үчүн алардын күнөөсү жок болсо өлтүрүп атат дейт да мисалы үчүнчү эмне үчүн кырып атат аларды жанагындай күчтүү немелер менен найзалардын күчү менен анткени найзалар дейт адамдын гениндеги касиеттерди тааныш керек болчу дейт да ар бир адамдын генинде башкача касиет бар дейт да вот ошол гениндеги касиетти тааныш үчүн ал ошончолук көп адамдын немесинде канына сугарылыш керек болчу дейт да гениндеги касиеттерди билип калыш үчүн гениндеги касиеттерди эмне үчүн сыр найзалар билип калыш керек анткени мына азыркы убакта жанагы 12 жылы 246 күн адамзаттын генетикалык синтезден өткөрүш үчүн сыр найзалары бүт билиш керек дейт адамдын гениндеги касиет кандай канындагы касиет кандай ар бир адамдыкы ар башка касиети мисалы үчүн сиздин тазалаганда гениңиз тазалаганда башкача кубат менен иштеди меникини тазалаганда башкача кубат менен ошонун баарын таанып билип үйрөнүш керек болчу кырчоро дагы сыр найзалар дагы ошон үчүн чоң казатка ошон үчүн барган дейт найзаларды темир менен суунун касиетине сугарыш үчүн дейт темир менен суу деген бул адамдын каны кандын составында основной элемент кан менен суу да эмне үчүн именно кан менен суу деп анткени биз жанагы алтын доорго жана кемер кысуусуна даярдуу болуш үчүн дейт биздин ошол суу касиети анан темир касиети аябай синтезделип тазаланыш керек дейт да ошон үчүн жанагы Дөөт пайгамбар менен Сулайман пайгамбарды бирге айланып жүрүп атпайбы Кудай Таала бирликке көтөргөн эмне үчүн анткени биздеги суу менен темирдин касиетин тазалаш үчүн иштеп башаттагы пирлер мурдагы пирлерчи болгон алар деле сууну темирди көзөмөлдөгөн бирок аларды эмне үчүн дейт Кудай Таала кызматтан алып койгон тигилерди ордун алмаштырып кой дейт анткени тирүү болуп адам болуп адамдардын арасында жашап өтүп кеткен адам гана жаран гана билет дейт кандын касиеттери менен кантип иштеш керек ошон үчүн Кудай Таала Дөөт пайгамбарды темирдин касиетин көзөмөлдөйсүң Сулайман пайгамбарды суунун касиетин көзөмөлдөйсүң деп бирдик кызматка коюп койду дейт бирок алар жанагы немеге чейин биз кемердин оозуна барганга чейин алар иштейт дейт бирдик кызматта анан өздөрүнүн жумуштары бүткөндөн кийин дейт кайра башаттагы пирге өзүнүн кызматын өткөрүп берет дейт алар убактылуу пир кызматына коюлду дейт ушундай бир укмуш сырлардын баарын бизге Кудай Таала ачып берип атат анан ошол Манас деген жанагындай бүт ааламда чимирилген асман тоголоктордун баарынын уютулган түркүктөгү эң күчтүү энергиялардын баарынын аты Манас энергиясы деп аталат мына Манастын уулугу ааламдагы керемети ушундай биз болсо Манасты болсо жөн эле бир эпостогу каарман ал эмне үчүн тарыхта ушунчалык Манас ата өзүнүн немесиндечи доорундачы көп территорияны багындырган экен биягы Уралга чейин биягы түндүк жагын чек жок болот мына Борбордук Азияны бүт баарын мамлекет кылып бириккен дейт бирок ошончолук жумушту жасаган адам эмне үчүн историяда калбай калды Чыңгыз хан калып атса Темирлан калып атса Македонский баары эле калып атпайбы тарыхта жазылып андан башка майда чүйдө баатырлардын баары калып атат мисалы үчүн эмне үчүн ушунчалык чоң тарыхты өзгөрткөн адам анан кийин тарыхта калган эмес дейт Манас атанын ыйыктыгы бийиктиги дейт анын жасай турган касиети ушунчалык Кудай Тааланын астында зор болгондуктан дейт эгерде ал дейт тарыхта калса анын касиети качмак дейт ар ким ар кандай айтмак дейт бирөө баскынчы бирөө камкор бирөө туура айтат бирөө туура эмес айтат ошондо анын касиети качып алмаксыңар дейт адамзат ошон үчүн Манас ата тарыхта кагаз бетине калганга муктаж болгон эмес дейт ал кыргыздардын генине калган дейт анын касиети
жана манасчылар улам бир муун өтсө кийинки муундан манасчылар чыгып мына 14 кылымдан бери айтылып келе атпайбы историясы. Эми илимде дагы ошондой болот дейт. Илимде дагы жазылып калган нерселердин баары унутулат дейт. Илимди жазылбаган, далили жок нерселер менен анан кийин ачасыңар дейт. Түшүнөсүңбү? Кийинки илим, кайып илимдери кагазга түшпөйт. Кайып деген бул жок нерсе. Ал материя эмес. Ал антиматерия. Ал убактылуу силердин мүмкүнчүлүгүңөргө жараша жаздырып, далилдептирип, илимди ушуну бере берген дейт силерге. Ада керек болчу дейт. Ошондо отуруп акырындап такшалып, өнүгүп мына ушундай эми акыбал келген. Мындан аркы илимдер дейт жазылбайт. Алар сен далили жок эле сезип турасың. Өзүнүн касиетиң менен адамдар дейт. Ошону жана алмустакты издебе деп атпайбы? Чекке чейин алмустакты издебе деп. Определенный чекке чейин гана илим силерге ачылат дейт. Анын аркасында тийишкен силердин акыңар жок. Бирок кийин ачасыңар дейт. Ага чейин миллиарддаган жылдар бар да. Бирок бардык нерсенин сыры ааламдын жаралышы, анан кайра ааламдын уктап калышы ошого байланышы. Бираз өчүрүп коюң, анан эгер айтып берсең